Саламатсыздарбы. Эфирде жаңалыктардын майрамдык чыгарылышы, студияда Алтынбек Беделов. Улуу жеңишке 74 жыл толду. Бүгүн Кыргызстандын Булуң бурчунда Өлбөс полк акциясы баштаган бир катар салтанаттуу иш-чаралар өттү. Бишкек шаарында уюштурулган жөө жүрүш түштүк магистралда эртең мененки саат 9-да башталып, эл жеңиш аянтына түшкү саат 12 чамасында жетти. Ага баш аягы 50 миңден ашуун адам катышты. Улуу жеңиш майрамына арналган салтанаттуу колоннаны президент Сооронбай Жээнбеков жетектеди. Көчөгө батпаган эл менен кошо 6,5 чакырымдык жолду баскандардын арасында кабарчыбыз Эрмек Аттокуров да болду. Бишкек шаарынын түштүк дарбазасында жайгашкан Дайыр Асанов атындагы парктын жанында эртең менен саат 8ден баштап эле Өлбөс полкко катышууну каалаган жарандар топтолушууда. Азыркы тапта ушул Өлбөс полктун алгачкы кадамдарына дайындыктар жүрүп жатат. Саат 10:00 бул жерде жүрүш башталат. Ушул маалда эле Кыргызстандын 30тан ашык башка шаарларында дагы Өлбөс полктун жүрүшүн баштоо планы бар. Миңдеген адамдар катышкан Өлбөс полктун жүрүшүн мына бул аскер унаалары баштайт. Аскер унааларынын ичинде улуу ата мекендик согушка катышкан ардагерлер жана алардын жакындары отурган. Бир нече чакырымга созулган марш түштүк дарбазадан башталып, борбордук аянтта жыйынтыкталат. Улуу согушта курман болгондордун балдары болобуз да. Ошон үчүн ошол бүгүнкү Өлбөс полктун эмесине катышып, ушундай съезден барган Казакбаев Шарпай деген, анан Таекем кеткен Сасыкбаев Курмангали деген, анан Коноев Закир деген бардыгы каза болуп ошол согуш майданында калганда. Урматтуу мекендештерим, мына бүгүн 9 май жеңиш күнү ар бир кыргызстандык үчүн ыйык күн. Биздин жаркын келечек үчүн өз өмүрлөрүн ардаган аталарыбыздын, чоң аталарыбыздын элесине таазим этебиз. Бүгүнкү биздин жүрүшүбүз алардын өлбөс өчпөс эрдигине арналат. Алардын эрдиги эч качан унутулбайт. Кийинки муундарында жүрөгүндө бул сакталат. Дүйнөдө тынчтык, элибизде ынтымак, аманчылык болсун. Өлбөс полктун жөө жүрүшү Кыргызстанда 5-чи жолу өтүп атат. Ал эми Бишкекте бул 4-чи жолку жүрүш. Былтыр Бишкекте 45 миң киши ушул көчө аркылуу өздөрүнүн жеңишке болгон урмат сыйын көргөзгөн болсо, быйыл андан да көп деп эсептешет уюштуруучулар. Биринчи жолку уюштурулган Өлбөс полктун жөө жүрүшү бул Ош шаарында орун алып 5 жыл мурун. Анда 1000ден ашык адам катышкан болчу. 9 май майрамыбыз баарыбызга кут болсун, эли журтубуз аман болсун. Эли журтубуз дайым жакшылыкта бирге болойлу. Мен бул көтөрүп келаткан менин өзүмдүн атам 41-жылы согушка кетип 47-жылы келген. 11 баланы тарбиялап өстүргөн. 11-ин тең багып, чоңойтуп, баарыбызга билим берип, окутуп, ордобузга коюп 2010-жылы дүйнөдөн кайткан. Бул кишинин эмгегин биз абдан урматтайбыз, сыйлайбыз. Аз болсо мамабыз, апабыз бар үйдө. 95-ке чыкты. Буюрса 9 майда дайыма барып куттуктап, ыраазычылыгын алып, батасын алып, майрамдап келебиз. Парадтан кийин барып куттуктайбыз баарыбызды. Улуу ата мекендик согуш жылдарында 360 миңден ашуун кыргызстандык согушка аттанган. Андан 90 миңге жакыны кайтпай калган. 150 миңден ашуун кыргызстандык түрдүү сыйлыктар менен сыйланса, 29 кыргызстандык даңк медал менен сыйланган. Ал эми 73 кыргызстандык Советтер Союзунун баатыр наамына татыган. Азыр бул жерде шаардыктар өздөрүнүн кезегин күтүп турушат. Бул тургундар
ушул өчпөс полкко кошулууну тилек кылышкан. Биз ушу чоң атабыз согушка катышып келди эле. Балдарыбызды эжитип өлбөс полкко кошулабыз. Биз да кошулабыз балдарыбыз менен. Жаштар ошо колдоп чыктык. 42-жылы согушка кеткен боюнча кайтпай калган, Үсүккөл Тоң районунан кеткен. Биз дагы ошону унутпашыбыз керек. Эч качан алардын эрдиги унутулбашы керек. Алар дайыма элдин жүрөгүндө болуш керек. Биздин жаштарга дем күч бериш керек, патриот болуш керек. Ошон үчүн биз да жаштарды баарын ушу бүгүнкү маршка чакырабыз. Баары келип ушу элди колдой, атында чоң аталарыбызды, чоң ушу согушта курбан болгондорду дайыма колдоп эсинен кетпей жүрсүн дейбиз. Биз балдарыбызды алып үй бүлөбүз менен келип атабыз, апабыз болуп чогуу. Чоң атабыздын сүрөтү сынып зенитный полкко катышып биздин өлкөнү, биздин ата мекенди коргогон, вот неберелери, чөбөрөлөрү унутпай, чоң атабыздын сүрөтүн көтөрүп алып бүгүн катышып атабыз. Бүгүнкү жеңиш майрамыңар менен ден соолуктар чың болсун. Мындан кийин согуш болбосун. Ар дайым жакшылык болсун. Ondan öldü Dayra Asанов атында башталган жөө жүрүш белгиленгендей саат 12-де жеңиш аянтына келип жетти. Бул жерде жөө жүрүштүн соңу өчпөс сотко гүл кою менен соңуна чыкты. Эрмек Артукуров, Урмат Мамедалиев, НТС. Бишкектеги өлбөс полк жөө жүрүшү жеңиш аянтындагы өчпөс сотко гүл чамбар коюу менен жыйынтыкталды. Бул иш-чарага улуу ата мекендик согуштун жана оруктун ардагерлери, мамлекет башчысы, жогорку кеңештин депутаттары жана бир нече өлкөнүн элчилери катышышты. Салтанатка келген чоң ата, чоң апалар 74 жыл мурда 9 майда кандай тосуп алганын эскертип жатышты. Майрамдык программанын расмий бөлүгү аскердик ботко жана 100 грамм берүү менен аяктады. Жеңиш аянтында өткөн салтанаттуу иш-чарадан Акмарал Саватардын репортажы. Жеңиш аянтында майрамдык салтанаттын башталышына аз гана мүнөттөр калды. Учурда өлбөс полк дагы мына жетип келип калышты бул жерге. Бул жерде болсо согуштун жана тылдын ардагерлери чогулушкан. Бардыгы болуп жалпысынан 144 адам. Алар өздөрүнүн 9 майын эстеп жатышат. 9 майды Берлинден жетпей туруп, мына ошол жерде 9 майды жеңиш күнүн биз тоздук. Айтпа, жеңиш күнү деп объявить эткен күнү жөнөлө тайраңдап, ойноп, башыбыздагы пелеткаларды асманды көздөп ыргытып, тияққа чуркап, бияққа чуркап, кубанычта болуп, Кудай жалгап, кызыл кыргын, 40 чапкындан аман-эсен калдык деп сүйүнүп тоздук. Үйгө канча убакытта келип калдыңыз? Үйгө келгениме айтпа, 7 жыл дегенде 1950-жылы май айында аран келдим. Анткени биз Япониянын согушуна барып, Япондук согушка катыштык. Андан кийин биз ошол убакта аскердин эң жашы биз болуп калдык. Мен ошондо 20-га чыккан кезим жеңиш болгон күнү. Үйдөгүлөр кандай тосуп алды? Үйдөгүлөр биз аскерден келатканда, аскерден келатып деп бир райондун эли бүт барды алдыбыздан тосуп чыгыштылар. Бизди кучактап басып жыгырып калгандары канча дейсиң? Ой, биздин дагы балдарыбыз кеттиле, агаларыбыз кеттиле, тагаларыбыз кеттиле. Алар эмне болду деп бизден сурайт. Алардын эмне болгонун согушта каяктан билебиз? Ажалдуулар өлүп калды, ажалы жоктор эптеп кыбырап үйгө жеттик да. Ушу Кудайдан зар телеп атабыз. Жеңиштин 75 жылдыгын тоссок экен, кыздар менен балдар менен учурашса экен. Тососуз буйруса. Каким было ваше 9 мая 45-го? Вы помните этот день? 45-й, тогда еще там служили.
отмечали праздник. Я помню, целую бочку в нашу часть привезли пива. А нас девчонки пошли, взяли этот чайник в кухне, пиво набрали. Пошли, выпили по стакану и опьянели. Жаш болса 95-ine барып қалдық. Рекорд түсті. Алам деп келатам. 95 өткені білмей қалды. 5 жыл алыс болып отады, алыс. 5 жылы полковой школда болчым. Винницада. Служба біздікі Уралдан баштағанбыз. 43 жылы Уралда болдық, 44 жылы Кавказда болдық, 44 жылы адан Ленинградқа бар, Ленинградтан ары Бақыран телефронт өдіп, жақтан ары көстен октябрьдің 17-сіне чейін Третий Прибалтийскийдің тылында болдық. Ата эмги жылда күтөбүз сизди ушул жерден. Эмги жылда күтөбүз ушул жерден интервью. Эмги жылда чейин аман сау болсок. Бизге болжоп болбойт да. Soğuş başlanğanda 8 yaşta болчумун. Ошондон soğuş бүтүп, soğuştan kийинки калыптандыруу калыбына soğuştan талкаланган чарганы калыптандыруу жылдар. Да эмгектендим. Ошол айдагы күйөөсүнөн ажыраган келиндер, жаш балдар мага окшогон, жумушка жарабаган чал кемпирлер эмгектенген эмгекти чогуу эмгектенип жүрдүк. Абдан оор болду. Колго мылтык алып, бетме-бет душман менен ок атып, же сайышып, же танк гранат ыргытып калсак дагы ошондой түйшүктөр тартып. 15 лет, это с июня 44-го, я работал уже шофером на полуторке. Вот. Поэтому я уже, так сказать, знал, что приближается победа, что все. Теперь наш город был это узловая станция. Соғыс болбосын, тыныштық болсын, еліміз ынтымақты болсын, ешқандай жамандықты көрбесін, жақсылықта болсын. Мана біз армияда болып, хабарыбыз керек шаарда болдым. Андан кейін 5 жыл служить етіп, келіп, колхозда мына органда 5 жыл істедім. Орыма байланыштуу ананы бошоп алып, колхозда 40 жыл машинада. Мына ошо мен пенсияга чыгып ветеран болуп отурам. Ишиңе ийгилик болсун, эл аман болсун, жамандыкты көрбөсүн, жакшылыкта болсун. 735 полктун взводуна мен командалыкка бекитилип, биринчи согуш Украинадан баштагам. Андан биздин армияны Белоруссия которуп, ошо Белоруссия жерине да согуш болгон. Согуш өтө катуу болгон, жоготуу көп болду. Биз эмгегибиз менен, аракетибиз менен элдин биримдиги менен согуш жеңгенбиз. Ошондо согуш болбой эле койсун. Майрам бүгүн Алла Таалада жактырып атат. Аба ырайы жакшы, элдин маанайы өйдө көтөрүңкү. Согуштун биздин согуштан утканыбызга 74 жылдык майрамы жакшы болуп атат. Бүт баары жакшы. Алла Таалада колдоп атат. Анан эмне дейбиз? Биздин кыргыз эли, кыргызстандыктар ушул майрамдар кут болсун, элибизде, жерибизде тынччылык болсун, ишибизде ийгилик болуп, экөөбүз өсө берсин. Кто плакал, кто смеялся, кто танцевал. Ликование было общее, понимаете. Я сама на фронте была, 16 лет на фронте, 43-й пришла. А вы о победе где узнали? Это мы нас забрасывали на Украину, когда было врага. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой и глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят.
своим гостеприимством. Народ очень теплый, очень чуткий народ. Я подчеркиваю, это первое. Второе, что меня поразило, искренне говорю, особенно вот молодое поколение прекрасно владеет русским языком. Это удивительно, просто удивительно. Я поздравляю всех с 9 мая. Это священный праздник для наших народов. В этот день мы вспоминаем геройский подвиг, героический подвиг всего советского народа, разгромившего фашистскую гидру, спасшего мир от фашистской чумы. Я желаю всем счастья, благополучия, мирного неба над головой. Уважаемые кыргызстанцы, от имени Республики Беларусь от себя лично поздравляю вас с очередным праздником Днем Победы. Это действительно великий праздник. Благодаря нашим дедам, прадедам мы сегодня живем в мирных, свободных странах. И в день 75-летия освобождения Беларуси я хочу искренне поблагодарить кыргызстанцев, которые защищали Республику Беларусь, помогли стать независимой и свободной. Огромное вам спасибо за жизни, которые вы отдали ради свободы моей страны. Спасибо большое. Kımbatlı Ulatamekendік soğuştun, Canavuruktun ardagirleri, жолдош жоокерлер, сержанттар, прапорщиктер, офицерлер жана генералдар, урматтуу мекендештерим, сиздерди Ulatamekendік soğuşta жеңиш күнү менен чын дилимден куттуктайм. Бүгін Совет жоокеринин рухунун бекемдигин, чыныгы патриоттукту жана элдердин биримдигин даңазалаган улуу майрам. 9 май элдин сыймыгы жана көз жаш менен келген кубаныч. Өткөн согуштун аламаты тарыхтын энчисине өтүп, ошол жылдарда калды. Ал эми аталарыбыздын чыныгы эрдиги, нукура каармандыгы биздин жүрөгүбүздө жашап, келет жана сезимибизде толук сакталат. Аталардын эрдиги менен сыймыктануу, алардын элесине таазим этип, урмат көрсөтүү, муңдон муң өтөт, урпактарга жетет. Жеңиш күнүн белгилөө менен биз чындык менен акыйкаттык дайыма кыянаттыктан күчтүү болорун даңазалайбыз. Жеңиш күнү 21 кылымда согушту эңсегендерге, бир улуттун же расанын башкалардан өйдө болушун көздөгөндөргө эскертүү болуп саналат. Дорогие кыргызстанцы, сегодня, празднуя День Победы в Великой Отечественной войне, мы вспоминаем о подвиге более 130 тысяч лучших сыновей и дочерей Кыргызстана, погибших на полях сражений. Мы склоняем свою голову перед их бессмертной памятью. Мы чтим память тех, кто отдал свою жизнь во имя светлого будущего на земле. Тех, кого так не дождались дома овдовевшие жены, осиротевшие дети и престарелые родители. Вечная слава беззаветно любившим свою родину и отдавшим за нее жизнь. В память о жертвах самой страшной войны за всю историю человечества объявляется минута молчания.
Этот день вы приближали, как могли. Этот день победы. Город пропал. Это сединою низко. Это наш. Быйыл да салттуулай эле жылдагыдай аскердик каша берилип атат. Мынакей аскердик каша даярдалган, анын ичине тушенка коюлган, эт. Ошондой эле аябай даамдуу жасалган бул жерде отургандар айтып жатышат. Мына мен өз колум менен бул жердеги апага салып берип атам. Анан кийин бул кашадан кийин аскердик 100 граммда бериле турганы белгиленди. Акмарал Сабатар, Самат Дөлөтахунов, НТС. Жеңиш үчүн рахмат. Кийинки муунга тынчтык жана бейпилдик тартуулаган улуу ата мекендик согуштун катышуучуларынын эрдиги түбөлүк эсибизде сакталат. Газпром компанияларынын тобу ардагерлерге сый көрсөтүп, аларды ар дайым эстеп турат. Быйылдагы республика боюнча 500га жакын ата-апага Газпром Кыргызстан жана Газпром Нефть Азия компаниялары 2 миллион сомдон ашык каражат бөлгөн. Ассаламу алейкум. Жыл сайын Кыргызстандагы Газпром компанияларынын тобу 9 май улуу жеңиш майрамынын алдында улуу ата мекендик согуштун ардагерлерин, оруктун эмгекчилерин Ленинград шаарында курчоодо калгандарга атайын даярдалган белектерин беришип, болгон сый урматын көрсөтүп келет. Бул жылы да өлкөнүн бардык аймактарында жашаган ар бир ардагерге азык-түлүк салынган баштыктар менен кошо акчалай жардам беришти. Аларга чын жүрөктөн ыраазычылык билдиришип, куттукташты. Бизге ушундай жеңиш алып келгениңиз үчүн сизге рахмат, ушундай чоң салым кошконуңуз үчүн. Бейпил жашоо алып келген аталардын эрдигин даңктаган Газпром Нефть Азия жана Газпром Кыргызстан компаниялары мындай кайрымдуулук иш-чараларды өткөрүүнү салтка айланткан. Бул жолу да ишкананын жаш кызматкерлери, согуштун ардагерлери жашаган ар бир үйгө барышты. 101 жашка чыккан улуу ата мекендик согуштун катышуучусу Токой Садыровдун үйүндө да конокто болду. Алла Тааланын амиргодады. Газпром компанияларынын тобунун кызматкерлери Чүй областындагы Сыгата районунун Красная Речка айылында жашаган 93 жаштагы ардагери Михаил Ивановдун майрамы менен куттуктап, жылда улуу жеңиш майрамын утурлай келип турушат. Ал 16 жашында армияга чакырылып, согуш жылдары чыгышта болгон. Ал кандуу жылдар убагында окуялар жөнүндө айтып берип, алардын эрдиктерин баалаганына Газпром Кыргызстан жана Газпром Нефть Азия компанияларына ыраазычылыгын билдирди. Большое спасибо Газпрому, что пришли наведывать солдат. Мындан сырткары Газпром Кыргызстан жана Газпром Нефть Азия компанияларынын өкүлдөрү ошуларында жашаган ардагерлер 96 жаштагы Анна Тягунова жана 98 жаштагы Самибай Артыковдарды да улуу жеңиш майрамы менен куттуктап үйүнө барышты. Низкий поклон за такое мирное и безоблачное небо. Улуу ата мекендик согуштун ардагерлерин колдоо аталган компаниянын социалдык долбоорлор багытындагы эң артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналгандыктан ардагерлерге үзгүлтүксүз материалдык жардамдар берилип турат. Бул жылы дагы өлкө боюнча 500га жакын ардагерге Газпром Кыргызстан жана Газпром Нефть Азия компаниялары 2 миллион сомдон ашык каражат бөлгөнү белгилүү болду. Сегодня наша республика, как и все бывшие республики Советского Союза. Бүгүн Кыргызстандагы СССРдин башка өлкөлөрүндө эле улуу жеңиштин 74 жылдыгын белгилеп жатабыз. Газпром Кыргызстан компаниясы майрамды утурлай, улуу ата мекендик согуштун ардагерлерин жана оруктун эмгекчилерин майрамы менен куттуктайт. Социалдык маселелерге багытталган компания катары биз бул датага өзгөчө көңүл бурабыз. Эрдиги жана каармандыгы үчүн ардагерлерге таазим кылабыз. Алардын эрдиги бизге тынчтык жана ачык асман алып келди. Ежегодно на протяжении более 12 лет компания «Газпром Нефть Азия». Газпром Нефть Азия ишканасы 12 жылдан бери улуу ата мекендик согуштун ардагерлерин жеңиш күнү менен куттуктап келет. 9 май эрдиктин тарыхындагы бардык муундарды бириктирген майрам. Өз өмүрүн аябай, жаркын жашоо үчүн болгон күчүн жумшаган согуштун катышуучуларынын, орукта эмгектенгендердин элеси ар бир жарандын жүрөгүндө түбөлүккө сакталарына ишенебиз. Газпром Нефть Азия жана Газпром Кыргызстан компаниялары улуу ата мекендик согуштун катышуучуларын биринчи жолу куттуктап жаткан жок. Алар жеңиш тартуулаган ардагерлерге компаниялар тобу түптөлгөндөн бери колдоо көрсөтүп, белектерин берип келет.
Азия Молл соода көңүл ачуучу Борбордагы согуш ардагерлерин улуу жеңиш күнү менен куттуктады. Буга байланыштуу иш-чаралар жыл сайын уюштурулуп келет. Ардагерлерге майрамдык маанай тартуулоо максатында сый тамак уюштурулуп, согуш ардагерлеринин жана оорукта эмгектенгендердин үйүнө барып, ар бирине белек бечкектер берилди. Азия Молл соода көңүл ачуучу Борборунун администрациясы бүгүн уюштурулган иш-чара ардагерлерге көрсөтүлгөн сый-урматтын четигина деп эсептейт. Азыркы муун ата-апаларыбыздын кан майданда көрсөткөн эрдигин эч качан унутпайт. Бүгүнкү майрамдык иш-чаранын жүрүшүндө эң башкысы жагымдуу маанай жана жылуу мамиле өкүм сүрүп турду. Азия Молл соода көңүл ачуучу Борбору согуш ардагерлерин бүгүнкү улуу жеңиш күнү менен куттуктап, аларга узун өмүр, ден соолук каалады. Азия Молл соода борборуна өзгөчө ыраазычылык билдиргим келет. Бизге ушундай сый-урмат көрсөтүп жатканы чоң рахмат. Мындай мамиле жасалып жатканы абдан кубантат. Биз бул жакка келгенде балдар кыздар эң сонун тосуп алышты. Столго отургузуп сыйлап айтор баары жакшы. Деги эле бүгүн бул жакка чакырылгандардын баарынын эле күндө ушундай ресторандарга отурууга мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан бүгүн атайын бизди чакырып, майрам уюштурган үчүн Азия Молл соода борборуна чоң рахмат. Ыраазычылыгымды билдирем. Эч ким эч качан унутулбайт. Бизге улуу жеңишти алып келген ата-апаларга таазим. Биздин чыгарылыш ушуну менен жыйынтыкталат. Саламатта туруңуздар.